Саламатсыздарбы? Бул видео сабагыбызда биз интернет аркылуу презентация алмашуу деген теманын үстүндө иштейбиз. Негизи эле презентация бул эмне? Бул сүрөттөлүштөрдүн кыймылы менен, айрым учурларда үн менен бул коштолот. Презентациялар аркылуу ойду, кандайдыр бир сүрөттөлүштөрдү, кыймыл аракеттерди жана белгилүү бир мүнөздү берсе болот. Мисалы, сиздер жакшы жана билген бул Microsoft PowerPoint программасы да. Ошол Microsoft PowerPoint программасын көргөзүп берейин. Бул негизи бүт сиздер каалаган презентациялардын баары ошол PowerPoint программасы менен жасалат. Бул ар бир компьютерде болуш керек деп ойлойм, PowerPoint программасы. Анан азыр бир биз мисалга кайсы бул жөнөкөй эле мени көрүп берели. Же болбосо дизайнын дагы бир тандап көрсөк болот. Мисалы жөнөкөй мындай алган. Жөнөкөй эле слайдты коелу. Бул презентацияны жасап атканда эң негизги көңүл бөлчү нерсе бул биринчи слайдка бул жака темасы кетет. Баягы автордун атын жазып койсо болот. Башкачараак. Экинчи слайдты жасайлы, оң жагын басып туруп эле создать слайд деп. Анан мына ушул жакка кетип атканда негизи правило 25 сөздөн ашпаш керек да бир слайдта. Мисалы, могул жерде правило 25 деген сөз бар да. Мисалы, муну чоңураак кылып коелу дагы. Могул жерде 5 сөз бар деп коелу. Ушул 5, анан жанагындай бул жак 5 болду, 5тен ашып кетти. Анан кийинки сапка дагы 5ти жазабыз дагы. Ошол менен мына байкап көрсөңөр, могул жерде биякта биринчи сапта 5, кийинкиде 5, кийинки дайыр болот дагы. Ошол менен бир слайдта 25 сөздөн ашпаш керек да. Көп элдер ушул жака баягы презентация жасап атканда билбей эле көп сөздөрдү баягы бир 500 сөз же 300 сөздү батырып ташташат да. Ошол негизи абдан көрүнбөй начар болуп калат да. Мен азыр бир өзүмдүн даяр болгон слайдтарымды ачып көрөйүн. Мисалы, муну жакында эле жыргалаң боюнча жасадык элек. Мына бул сүрөт, кадимкидей. Мындай биякта карта, эч нерсе деле жок. Мына бул жерде бир сүрөт жана 25 сөздөн ашпаган мына сүрөттөр жана астында темалары. Ушундай нерселер неме деп айтылат да, минималисттик депчи. PowerPoint болуп атканда негизи PowerPoint'та көп сөздөр болбош керек. Диаграммалар болсо абдан жакшы болот да бул жака. Анан бул PowerPoint ушундай түзүп бүткөндөн кийин программаны түзүп бүтүп, анан кантип бөлүшөсүңөр интернетте ошол болуп атат да кепчи. Аны бөлүшүү үчүн мындай slideshare чекип slideshare.net деген бар. Ушул жака да жүктөп койсоңуздар болот да, slideshare.net. Анан бул жака upload деп турат, көрдүңөрбү? Загрузка. Ушул жака өзүңөрдүн файлыңарды жүктөп койсоңор болот. Мисалы, мен өзүмдүн бул жака да жүктөп койгон слайдтарым бар. Ал слайдтардын жакшы жери бул эч жака жоголуп кетпейт дагы. Мына мисалы мынтип басып туруп, анан кийин башка элдер менен жоголуп кетпейт да, бөлүшө берсеңиздер болот да. Мына Facebook'ка бөлүшөсүңөр же дагы ушул сыяктуу кете берет. Түшүнүңүздөр да? Так. Андан кийин дагы бир нерсе slideshare, могул Google Drive. Мисалы, бул Gmail өткөнбүз. Gmail программанын бул жерин басканда, приложениясын, диск деген жер бар. Ушул дискти басканда
ушул жерде жаңы дегенди басып туруп, анан Google Slides деп турат. Шуну басасыңар да, Google Slides. Бул Google Slides деген бул дагы онлайн деген онлайн PowerPoint'та ошондой түшүнсө болот. Мына бул жерден дизайнды тандайсыңар дагы. Мына карабайсыңар, жакшынакай дизайндар бар. Анан ошонун үстүндө иштеп, сүрөттөрдү кошуп, бияка жаңы слайд деп коеюн. Жаңы слайд коюп, аяка сүрөттү коюш үчүн эмнени алыш керек? Image дегенди басат дагы. Компьютерден бир сүрөт жүктөдү дейли. Компьютерден бир каалаган бир сүрөтүбүздү жүктөп. Бул жакка текстин жазып, кийинки слайд деп кете берсек болот дагы. Анан бул жакка темасын жазабыз. Ошол слайддын темасы сол баскетбол. Анан ушул эң эле мыкты жери share деген жери бар да. Share бул деген бул PowerPoint презентацияңар эч жакка жоголуп кетпейт. Башка жакка барганда дагы электронный почтаңар бар болсо, Gmail'ге кирип эле ушинтип өзүңөрдүн слайдыңарды көргөзүп берсеңер болот да. Мына слайдты көргөзгөндө view деп туруп эле present Ctrl F5 басат. Бул азыр мына загрузка кылып туруп, анан кадимкидей сиздин слайдты ойноп баштайт да. Кийинкиси. Share деген жери бул бөлүшүү дегенди түшүндүрөт. Сиз мындай кылсаңар болот да. Ким менен бөлүшсөңөр болот, башка кишинин Gmail'ын жазсаңар, ал же балдагы редактировать этсе болот. Мисалы, сиз бул жерде Кыргызстанда отуруп презентацияны жасап, бөлүшүп койсоңор, ал Америкада отурган киши дагы оңдогонго оңдой алат да, ошол слайдыңарды кирипчи. Же болбосо бул жерде get shareable link дегенди басканда, мына өзүңөр көрүп тургандай, мына бул жерде азыр can view дейт да. Сиз ошол ссылка менен copy link, ошол ссылка менен бөлүшүп койсоңор, ал көрүп алат да ошол слайдыңарды. Же болбосо ошол жерден такыр эле интернетке деп туруп, мына on public on the web деген эмнени түшүндүрөт? Бул интернетте ар бир адам кирип көрө алат сиздин слайдты деген түшүндүрөт да. Бул эми жана сайттарды түзүп атканда ошол жака жүктөп койгонуңар туура да. Мисалы, интернетте сайтка бир PowerPoint презентацияны жүктөп койгондо, ал интернетте ар бир адам көрө алгандай болуш керек да. Же болбосо жанагындай шилтемеси бар гана адам көрө алат дегенди да жөнөтсөңүздөр болот да. Дагы эмне, мисалы prezi.com, prezi.com. Бул да жакшынакай презентацияларды жазсаңар болот да. Мисалы, мына tryforfree.py өзүңөр акысыз колдонсоңуздар болот. Бул дагы мына design for people, мисалы, кантип маркетинг боюнча да колдонуу. Бул абдан мына өзүңөр көрүп тургандай, могу видеодо презиники ушундай да. Чоңойтуп, кичирейтип көрсөңүздөр керек. Ушундай презентацияларды көп жасашат да. Демек, кызыктуу жасаганга ушул прези менен да жазсаңыздар болот да. Аны үчүн эмне кыласыңар? Get started тура. Get started менен эле басып туруп эле, анан ушул жерден мына стандартный for free trial. Эми мындай болуп коюштур булар эми. Basic деген болуш керек, эң жөнөкөй. Мына basic, just the basics дейт да. Эң жөнөкөйлөр бул бекер деген түшүндүрөт да. Баягы өзүңөрдүн базовый аккаунтуңарды түзүп койсоңуздар болот, ушул жака андан кийин колдонуп баштасаңыздар болот. Бул PowerPoint'ун дагы бир альтернативасы да. Анан SlideShare мен сиздерге түшүндүрүп бердим. Бул дагы андан именно презентацияларды бөлүшүү боюнча социалдык тармак деп айтсам болот да. Эгерде бир ушул SlideShare'ге кирип, сизге керектүү болгон бир PowerPoint презентацияны дагы
көчүрүп алсаңар болот же колдонсоңуздар болот да. Мисалы орусча жазып көрөйүн. Информационные технологии депчи. Информационные технологии дейт да, сетевые информационные или образование, да. Ушул жерден бизге керектүү бир PowerPoint презентация керек болуп калды эле. Анан ушул жерден ала койсок болот да. Мисалы мореке презентацияны алып, муну көчүрүп алып дагы анын үстүнөн да иштеп, же болбосо ошол жерден кандайдыр бир идеяларды алсаңыздар болот. Мен көп учурда PowerPoint бир презентацияны жасаардын учурунда мен ушул сайтка кирип, теманы издеп, ошол боюнча кандай презентациялар бар экенин да көрөм дагы. Кээде идеялар пайда болот. Кантип колдонсо болот, же болбосо башка кандай PowerPoint презентацияларды кылса болот дегенчи. Ошо кыскача айтканда ушундай темабыз. Эгерде сурооңуздар болсо жазсаңыздар болот.